21 тема Амир Темирдин Моголстанга жортуулдары. Моголдордун тез-тез кол салуусунан жана элдик кыймылдардан тажаган Мавераннахрдын феодалдары жана көпөстөрү душмандардын мезин кайтарып, ички тартипти колго алган күчтүү мамлекет башчысы боло турган инсанды издеген. Андай адам Темир болуп чыкты. Ал дүйнөгө Эмир Темир, Аксак Темир, Темирлан, Тамирлан, Тимурланг, Тимур Барлас, Амир Темир көрөгөн, Тимур Тарагай деген ысымдар менен белгилүү. Темир Шахрисябз шаарына жакын Кожо Илгар кыштагында Тарагай бектин үй бүлөсүндө туулган. Түрктөшкөн монголдук Барлас уруусунан болгон. Ал 1370-1405 жылдары өзү негиздеген мамлекеттин эмири. Жаш кезинен эле согуш ишин жакшы билгендиги, эр жүрөк кармандыгы жана жетекчилик сапаты менен айырмаланган. Тоғлук Темир Мавераннахрды басып алганда Темир моголдорго кызмат өтөгөн. 1361 жылы Казагандын небереси Хусейин Эмир менен шериктештик келишим түзөт. Бирок 1370 жылы аны туткундап алып, өлүм жазасына тартат да мамлекетти өзү жалгыз бийлеп калат. Эрктүү жана ырайымсыз, куу жана арамза Темир өмүрү өткөнчө өзүнүн элин жана бөтөндөрдү талаптанып байыган, көтөрүлүшчүлөрдү аеосуз жазалаган, согуштарды варварлык ыкма менен жүргүзүп, согушта басып алган, туткунга түшкөн миңдеген адамдарды кулчулукка саткан. Ал өмүрүнүн акырында жер ортолук деңизинен чыгыш Түркстанга созулган империя түзө алган. 1391 жылы жана 1395 жылы Алтын Ордонун ханы Токтомушту талкалаган. 1393 жылы Багдадты жана Эки дарыя аралыгын, Месопотамияны, 1398-1399 жылдары Индиянын түндүк жагын, 1401 жылы Сириянын бир кыйла бөлүгүн ээлеген. Ордосу Самарканд шаарында болгон. Кытайга жортулга баратып, 1405 жылы 18 февралында Отрарт шаарында каза болуп, Самарканддагы өзүнүн атактуу көрүстөнүнө коюлган. Отрарт шаары азыркы Түркстан шаарына жакын жайгашкан. 1371 жылы Амир Темир Моголстанга жортуул жасап, Ысык көлгө чейин келет. Бирок бул аймактын элинин бир бөлүгү иленин ары жагына, адам жетиши кыйын болгон бийик тоолорго көчүп кетишкен эле. 1375 жылы Амир Темир Моголстанга Сайрам жана Талас аркылуу экинчи жолу жортуул менен келет. Өлкөнүн элинин көбү дагы качат. Моголдордун эки негизги улустарынын башкаруучулары Камараддин жана Кажыбек мурунку каршылашып жүргөнүнө карабай, өздөрүнүн күчтөрүн бириктирип, баскынчыларга каршы сокку урууну чечишкен. Бирок Темир куулук кылып, аларды бириндетип талкалоого жетишкен. Камараддиндин аскерлерин кубалап олтуруп, алардын иле өрөөнүндөгү урууларынын сандаган мал-мүлкүн олжолоп, Самаркандга жөнөтүшөт. Амир Темирдин аскерлеринин арасында согушчан кыргыздар көп болгон деген маалымат бар. Камараддиндин аскерлерин толук талкалоого Темирдин мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Баскынчылар артка кайтып келе жатканда Камараддиндин колу Ысык көлдүн жээгинде катуу сокку урган. Жинденген Амир Темир ошол эле жылы Камараддинди Кочкорду талкалоого үмүттөнүп кайра 3 жолу келет. Бирок көчмөндөр бул мезгилде Иртышка көчүп кетишкен. 1377-1379 жылдары Темир басып алуучулук жортуулдарын уланткан. Бул жолу ал Моголстандын аскерлерин талкалоого жетишкен. Калган каткандары дагы эле иленин ары жагындагы Тарбагатайга катышкан. Темир бул жортуулда аябагандай көп олжого тунат. Колго түшкөндөрдү миңдеп алып кетип кулдукка саткан. Ошондой болсо да, ал Моголстандын элин толук багынта алган эмес. Андан кийинки жортуулдары да оң жыйынтык берген эмес. 1389 жылы Амир Темир көп сандаган аскерлерин чогултуп, Моголстанга жазалоочу жүрүш жасоону чечкен. Ал көчмөн урууларды биротоло багынта албастыгын алар менен болгон 25 жылдык күрөштүн тажрыйбасынан жакшы түшүнгөн. Ошондуктан жортуулдун негизги максаты жергиликтүү элдерди колдон келишинче талаптануу, миңдеген кулдарды кармап кетүү, Мавераннахрдын аймагына бир катар урууларды зордуктап көчүрүү болгон. Амир Темирдин аскерлери олуттуу каршылыкка учурабастан эле Талас, Чүй жана иле өрөөнүндөрү аркылуу тез жылып Алтайга бет алышты. Жүрүш кандуу болгон.
согуш моголдорду кырып жоюу менен жүргөн. 1389 жылы кандуу салгылашуу баскынчынын алдына койгон максаттарын толук чечкен эмес. Ошондуктан 1390 жылы дагы 2 кошун аскерин жөнөтөт. Алардын бирөө түндүк жактан Ташкент, Талас, Чүй, экинчиси түштүктөн Анжиандан Яссы дарыясы жана Арпа жайлоосу аркылуу жүрүп отурушуп Ысык көлдө кошулушат да, чегинип бараткан Камараддиндин аскерлерин кубалаган бойдон Иртышка чейин барышкан. Айлана тегерек элсиз ээн калган. Теңир тоодогу көчмөн уруулар баскынчыга көз каранды болбош үчүн өз мекенин таштап барууга кыйын болгон бийик тоолорго кетип калышкан. Амир Темирдин чыныгы бийлиги Чүй өрөөнүнө гана жеткен. Ошентип, Моголстандын аймагы Амир Темирге формалдуу болсо да каратылат. Бул жерге өзүнүн немереси, кийин орто кылымдардагы улуу окумуштуу катары даңкталган Улукбекти наместник, ишенимдүү адам кылып дайындаган. Амир Темир жана анын баскынчылык жортуулдары жөнүндөгү эскерүүлөр кыргыз элинде азыркы мезгилге чейин сакталып калган. Ысык көлдүн чыгышындагы Санташ ашуусунда элдин айтымындагы Амир Темирдин ысымы менен байланышкан 2 таш дөбө бар. Уламышка караганда Темир Санташ аркылуу Кытайга өткөн. Чындыгында ал Кытайга эмес, Камараддинди кубалап Алтай тарапка өткөн жортуулдардын бири болуш керек. Ашуудан өткөндө ал ар бир жоокерге дарыянын жээгинен бирден таш алып бир жерге топтоого буйрук берген. Жортуулдан кайра кайткан кезде дагы ар бир жоокер бирден таш алып башка жерге жыйышкан. Ошентип ашууда бири чет жерде каза болгондордун, экинчиси биринчиден бир топ эле аз кайтып келген жоокерлерди эскерген 2 таш дөбө пайда болгон. Темирдин Моголстанга жасаган жортуулдарынын учурунда кыргыздар негизинен Алтайда, Чыгыш Теңир тоодо жашагандыгы белгилүү. Алар да ошол өлкөдөгү башка элдер сыяктуу баскынчылар менен согушка катышкан. Ошентип, Моголстандын бытыранда абалынан пайдаланып Амир Темир Фергананы, Теңир тоону, Ысык көлдө Талас чөлкөмдөрүн басып алган. Темирдин Моголстанга жасаган жортуулдарынын натыйжасында мурдагы күчтүү Дуглат, Чороз, Каңгылы жана башка монгол уруулары көп адамдарынан жана байлыктарынан ажыраган. Алтайга көчүп кеткендери да болгон. Борбордук Теңир тоонун, Ысык көлдүн айланасы жана Иле дарыясынын өрөөнү элсиз калган. Моголстандын чыгыш тарабында, Алтайда жана Жунгарияда жашаган кыргыздар акырындап бош калган жерлерди ээлеп көчүп келе баштаган жана Темирден талкаланган могол урууларынын калдыктарын бириктирип баш ийдиришкен. Мухаммед Хайдар тарыхый Рашиди, Рашиддердин тарыхы деген эмгегинде белгилегендей, кыргыздар согушчандыгы жана чыдамдуулугу менен даңазаланып, Моголстандын Токой арстандары деген ардактуу атакка ээ болушкан.